Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде өтө бир даамдуу маклубе аттуу тамак болду. Сиздерге дагы сунуштайм. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Эң эле жөнөкөй азыктардан жасалган бул тамагыбыз үчүн уйдун этин чарчы кылып туурап алабыз жана ушул эттен баштасак менимче тезирээк болот. Табага өсүмдүк майын куюп, жакшылап ысытып, этибизди алгач кууруп алабыз. Албетте алгач суусу бууланып чыгат, андан кийин гана куурулуп баштайт. 1 чай кашыктай туз кошуп, жакшылап аралаштырып, суусу бууланып чыкканча бир аз күчтүү отто кое турабыз. Этти казанга асып коюп, башка азыктарыбызды даярдай берсек болот. 2 даана сабизди мен тоголок туурап алдым. Өтө жука эмес, өтө калың эмес. Жана ошондой эле картошканы дагы дал ушундай жол менен туурап алабыз. 2-3 даана картошка алсак болот. Жана 2 даана пиязды дагы тоголок туурайбыз. Ал эми эттин суусу бууланып чыккандан кийин 1-2 мүнөттөй кызарта бир аз кууруп алышыбыз керек. Куурулган этке болжол менен 150 мл кайнаган сууну куюп, ортоңку отто бардык суусу бууланып, этибиз бир аз жумшарганча кайнатып алышыбыз керек. Капкагын жаап коебуз жана этибиз бышканча биз башка азыктарыбызды кууруп даярдап алабыз. Бир аз өсүмдүк майын жакшылап ысытып, туурап алган сабизди алгач кууруп алабыз. Эгер аябай көп болсо 2 бөлүп салып кууруп алсаңыз болот. 2 жагынан жөн гана кызарта кууруп алышыбыз керек. Жана отубуз сөзсүз түрдө күчтүү болушу керек. Сабизди чыгарып, ошол эле майга картошканы кууруп алабыз. Бардыгын бир салбастан 2-3 бөлүп салып кууруп алсаңыз тезирээк кызарып чыгат. Аягында калган майына күрүчтү дагы салып, жарым аш кашыктай туз кошуп, 1-2 мүнөттөй кууруп алдым. Бул албетте милдеттүү эмес, куурбай эле жөн гана таза жууп кошо берсек дагы болот. Эң негизгиси күрүчүбүзгө тузду аралаштырып алышыбыз керек. Болжол менен жарым сааттай убакыт өттү. Эттин суусу толук бууланып чыгып, этибиз бир аз жумшарды. Эми четке чыгарып турабыз дагы. Ошол эле табага пиязды дагы кууруп алабыз. Пиязга кара мурч, ошондой эле бир аз кызыл таттуу калемперден кошуп, жакшылап аралаштырып 1-2 мүнөт кууругандан кийин үстүнө кайра этти кошуп, экөөнү жөн гана аралаштырып коебуз. Эми тамагыбызды бир идишке чогултабыз. Өтө чоң эмес, түбү калыңыраак идиш болсо абдан жакшы болот. Алгач эт менен пиязды салабыз. Андан кийин үстүнө сабиз, картошканы салып, сабиз менен картошканы бир аз туздап коебуз. Бул жерде этте дагы туз бар, ошондой эле күрүчтө дагы туз бар. Ошондуктан тузду бир гана картошка менен сабизге ылайыктап себелейбиз. Эң үстүнө баардык күрүчтү салып, үстүн бир аз баскылап коебуз.
Тамакты алгач күчтүү отко коюп, үстүнө кайнаган сууну куябыз. Мен 800 мл куйдум. Көз болжом менен куйсаңыз болот. Күрүчтөн бир аз гана суусу ашып турушу керек. Жана күчтүү отто 1-2 мүнөттөй кайнатабыз. Бир аз гана суусу тартылганча. Түбүндө суу сөзсүз түрдө калышы керек. Ошондуктан көпкө кайнатпайбыз жана эң үстүңкү бетин гана аралаштырабыз күрүч тегиз бышыш үчүн. Андан кийин отту азайтып, капкагын жаап, 35-40 мүнөттөй демдеп коебуз. Бул тамакты түрктөр жеңил салаттар менен, ошондой эле айран менен беришет. Мен жон гана идиштерге куюп, ортого коюп койдум. Тамагыбыз бышты, эми чоңураак идишке жон гана которуп алабыз. Негизи бул тамакты дал ушундай формада беришет, бузбастан жанына салаттарды коюп, ал эми мен жон гана жайып, бетине көк чөптөрдү себелеп, салаттарды аралаштырган жокмун. Ал эми сиз өзүңүз каалагандай берсеңиз болот. Кандай формада берсеңиз дагы бул өтө даамдуу тамак. Менимче үй бүлө мүчөлөрү абдан ыраазы болуп жешет. Ошондуктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ооз ачарга дагы эң сонун чечим болот. Достор, мына ушинтип бүгүнкү видеобуз дагы аягына чыкты. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Каналыма катталыңыздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Ошондой эле кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Үй бүлөңүздөргө баардык жакшылыктарды каалайм. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.